Bizim gelecek için yapmamız gerek. Ben de çoğalganda uşintiп ооруган адамдарга жардам берем. Эки баланын энеси Анара Жаныбек кызы тууралуу буга чейин дагы бир канча ирет видео жарыялаганбыз. Ошентсе да каражат чогултуу маселеси өтө жай болуп жаткандыктан Анар айымдын боорун алмаштыруу операциясы артка жылып, бирок абалы күн сайын оорлошуп жатат. Урматтуу көрүүчү, эки бала энесиз чырылдап, бөтөн адамдардын колунда калбасын. Мүмкүн болушунча кол сунуп жардам берип койсоңуздар, сиздин берген 100 сомуңуз бир өмүрдүн сакталып калуусуна себеп болуп калар. Assalamu alaikum Кыргыз элим. Апамдын жакшы болуп келгенине мен карындашыма көз каалайбыз. Жана биздин үй бүлөдө бардыгы каалайт. Колуңуздардан келгенче жардам берип коесуздарбы? Апам келечеги бизге дагы керек. Биздин келечек үчүн апамыз керек. Ben de çoğalganda uşintiп ооруган адамдарга жардам берем. Ушул апам сакайып кетишин каалайбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип коесуздарбы Кыргыз элим? Апам көп жашашыны каалаймын. Саламатсыздарбы Кыргыз элим. Ушул мен дагы бир аз серьез печендик диагноз коюлган. Ушул аты жаман оору менен ооруп калганыма 3 жылдан ашты. Быйыл 4-жыл кетип атат. Ушул быйыл курсагым шишип, аябай тяжелый болуп жатам. Ошол себептен сиздерден жардам колуңуздарды суранам. Колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, ушул эки балам үчүн, мен дагы ушул эки баламдын келечеги İlk bana özümü çok ettim. Özüm karasam deyim. Пересадка değişip жатат. Ал пересадкага $30.000 чет өлкөдө деп Индияда болот дейишип жатат. Ал сумма көп сумма болгондуктан биздин үй бүлөбүздүн каражаты жетишпестиктен биз сиздерден жардам сурап жатабыз. Кайтегер карабай ушул колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер. Ошол так бир жолу жардам сураймын. Кыргыз элим, мага жардам берип коесуздарбы? Мен дагы чоңойсом ушун жардам берем ооруган кишилерге. Сиздердин колуңуздардан келген жардам берип коесуздарбы мага?